мүшкүлү иши мугалимдики аябай көп. Келгенде мына могу пандемия учурунда да байкадык. Мугалимдер менен врачтардын кесиби эң ыйык кесип экенинчи. Мына 2-3 жыл мынаки отун тарабайсыңар. 2-3-4 жылга жөн эле жетет. Баардыгын кесип, арылап, ушинтип жыйып койгом. Араң жеткирчүмүн. Азыр кичине 50-ге жетейин деп калдым. Үй толтура эле китеп. Биякта ушул менин кабинетиме ушул эң эле керектүү китептерди күндө колдонуп аткан китептер деле биякта турат. Бунун астыда толтура китеп, карабайсыңарбы? Бияк астыда бүт толтура китептер. Тиги подвалда да китеп. Иш кылып ушул жашка келгенге чейин эле ушул меники эң эле чоң байлык ушул китеп экен. Эми билесиңер, азыркы жаштар көп китепке көп деле көңүл бурбай калды. Биздин кезибизде бир жаңы китепке чыкса эле жүгүрүп барып дүкөнгө ачка калсак да ошол китепти сатып алчу элек. Ошол адат эмгиче менде. Мына биздин раритетте жаңы китеп келсе, кандай бир жаңы китеп келсе эле ошону жүгүрүп барып алмай болуп калды да. Мына мен азыр жакында эле окуп аткан бир мына китеп Поток Чиксент-Михай Чиксент-Михай дейт. Бу көрүнүктүү, дүйнөдө көрүнүктүү эң эле кыйын психолог. Азыркы мезгилде эң эле көп окуган психологический ишти ушул Потокто айтат. Жалаң ушундай китептерди алам. Анан жакында эле биз ушул дүкөндө сатылып мынандай өзүмдүн кесибинен башка Книга радости деген китеп, ушул Далай Лама менен Десмонд Тутуну да жакында эле чыккан. Ушул китепти ушул раритеттен сатып алдым. Ар бир китеп ушул эле Десмонд Тутун. Бу башынан аягына чейин бу тарбия. Турмушта кандай болуш керек экен? Кандай жүрүш туруш? Адам кандай болуш керек экен? Адам кандай мамиле менен, кандай иш аракет менен жашаш керек экен? Ушул акыл, ушул китептердин баардыгы эле акыл, урматтуу. Мен ушул дайыма айтам балдарыма, ай балдарым, окугула, күндө окугула. Күндө жок дегенде мен бир күндө бир 50, 60, 100, 200 баракка чейин кээде болуп калат. Окумайынча мен кандай бир өзүмдү жаман сезип турам да. Менин атым Айжан Ибирайым кызы. Мен ушул Актала район, Нарын областынын Актала районуна караштуу Кара Бүргөн айылында төрөлгөм. Кызматчынын үй-бүлөсүндө төрөлгөм. Анан ошол Кара Бүргөн айылында Молдо Асан атындагы орто мектебин 2001 жылы бүткөрүп, 2006 жылы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика математика факультетин бүтүрдүм. Анан 2007 жылы ошол Кыргыз билим берүү академиясынын аспирантура бөлүмүнө тапшырып, 2012 жылы аспирантураны аяктап, кандидаттык диссертацияны жактадым. Бул менин кесибим информатика мугалими болгондуктан, ошол информатиканы окутуунун методикасына көбүрөөк басым жасадым да. Мен ушу кандидаттык диссертациямды жазууда дагы ошол информатика предметинин стандарттын диагностоочулук функциясы, анан информатиканы окутуунун методикасы, ошого басым жасап отуруп, ошол информатиканы окутуу боюнча бир топ илимий макалаларды басууга бердим. Анан информатиканы окутуунун методикасы боюнча мугалимдерге методикалык колдонмолорду
жаздым. Мен үйдөн чыккандан кийин кичине жазып, кичине чарчаганда эшикке чыгам. Эшикке чыгып ушул гүлдөрүмдү сугарам, гүлдөрүмдү карайм. Эмдесеңер ушул турмушумда китепти анан гүлдү жакшы көрөм. Тияк жакта, бияк жакта тегерек эле үйдүн тегереги эле бүт эле гүл. Гүл ар кандай өсүмдүктөр. Мына ушу көрсөңөр керек. Мына ушул жерде эле кичинекей эле квадратта роза, тяньшанский ель, голубой ель, плюш, мынакини да экзотический нерселер. Тетиги юта, ар жакта ишкылып аябай кетти. Тиякта да бир топ ар кандай гүлдөр бар. Ишкылып кечинде ошол 1 саат отуруп, бир 10-15 мүнөт тышка чыгып, гүл сугарып, гүлдү карап, анан кайта үйгө кирип, анан кайта келип сугарып, же болбосо турникке барып, турникке асылынып, аш жерге ойноп, ишкылып эле ушинтип эле күн өткөрөм. Кудай буюрса, ушул кеч күзгө чейин ушул гүлдөр, мына төтөн мынакей розалар. Мына азыр сентябрдын аягы барсат, ушул ноябрга чейин суук түшмөйүнчө ушулар гүлдөй берет. Ушул майдан тартып, ушул май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь ушул 4-5 ай гүлдөп турат дайыма. Жалко жок. Эми ошолорду бүт кешиш керек. Мында чыккан. Мына ушул плюш. Ушул плюшту тетиги Европадан алып келген. Эми карабайсыңарбы? 3-4 жылдын ичинде ушунча чыгыпты. Мынакей өзү эле тамга жабышып эле ушинтип эле жогору кете берет экен. Өткөн жылы мынчалык эле, кече өткөн жылы мындай эле болчу. Карагычы, 1 жылдын ичинде канча чыкты. Сугарып эле турса, бу тамга, мына Европадагы үйлөрдө көрүп калсаңар керек, тамга жабышып эле бүт ошол плюш менен эле там тегерене кооз аябай көрүнөт аябай. Вот ошол плюш ушул. Кудай буюрса мен ушул бүт заборлорду ушул плюш кылып чыгайын деп атам. Кантип келип калды бул Кыргызстанга? Буну балдызым ошол Голландиядан үйрөнүп алып келген. Анан ошондон бери ушул көбөйтүп атып, мына ушунча жетти. Бутактан эле кесип туруп эле мынандай кесип туруп эле жерге көмүп койсо, бат эле анан тамырланат экен. Анан ошол тамырланса эле анан мен мынтип алып барып эле сайып коем жерге. Сугарып эле туруш керек, болду. Анан бат эле чыгат, Кудай буюрса. Мына тетиги отунду көрдүңөрбү, канча кесип койгом? Забор. Мына ушундай забор. Атайын. Мына 2-3 жыл мынакей отун, карабайсыңар, 2-3-4 жылга жөн эле жетет. Бүт баардыгын кесип, арылап, ушинтип жыйып койгом. Жок, мындай экен да, баягы китепти кеч келе жаза берсең, башың иштебей калат да. Китепке 2 саат отурасың, бияка 1 саат. Анан өзүнөн өзү эле илхом эзгеле берет экен да. Китепти бирдеме физический жумуш жасап жазса, батыраак кетет экен да. Илимий иш да башыңда жакшы сергип, жакшы иштейт экен да. Негизи
негизи бүгүн суу жылуу экен, 16 градус. Анан бассейнге ошо мүмкүнчүлүк боло калганда эле келип түшүп, мындай ден соолукту чыңдаганга аябай аракет кылып турабыз. Негизи бассейн ден соолукту чыңдаганга абдан керек экен да. Адамдын кан айлануусуна керек болсо мээң жакшырышына дагы ошо бассейнге сүзгөн абдан пайдалуу экен да. Анан ошол мүмкүнчүлүк болгондо эле келип сүзүп турабыз. Азыр жаңыдан сүзүп келип баштадым. Профессионалдардай сүзө электим азырынча. Жаңыдан келип сүзүп үйрөнүп баштадым. Жумуштан чыккандан кийин кээде чарчап келген убакта формаңды алмаштыра калып, бассейнге түшүп сүзүп алсаң, бир чуңкуп чыксаң, абдан сергип каласың да. Сергип калып, андан ары дальше үй бүлөнүн үй жумушу ошого кирип кетебиз. Негизи ар бир убакытта ушу мындай туура пайдаланганга аракет кылыш керек экен. Жумуштан кийин ушинтип залга келип, машыгып, үй бүлөбүз менен ушул комплекске келип, ушинтип машыгып турабыз да. Негизи биздики отурган жумуш болгондон кийин ушу кайсыларга күч келет биринчи тренерден бир консультация алып алып, анан ошого ылайыктап машыгам да. Анан аябай деле көп баарысын менен машыга бербейбиз. Анан ошо отурган жумушта кайсыл ден соолуктун тиги сөөктөргө, кайсыл органга пайдалуу болот, ошолорго ылайыктап туруп, анан келип ушинтип машыгып кетебиз. Жеңеңер азыр Америкада, Кудай буйруса, ушул октябрда келип калат. Аякта кызыбыз бар, бир кызыбыз аякта. Жакында неберели болдук. Ошол небересине кичине жардам берем деп жеңеңер ошол Америкага кеткен. Негизи мен 2 уулум, 3 кызым бар. Бардыгы мен дайыма айтам, мен эң эле ушул бай, эң эле бактылуу ата деп. Эмнесеңер кыздарым да, балдарым да жакшы чыкты деп айтсам болот. Бир эле кызым мен жолумду жолдоп, ошо Казакстандагы кызым Жетисуйский университетте сабак берет. Башкалары бизнесмен, улуу балам повар, тамакты жакшы жасайт. Эркек балам, кенжем азыркы үйдө, ушул экөөбүз ушул үйдө турган кенжем балам азыр мектепте окуйт. Бирок жакшы музыкант. Шубинканы быйыл бүттү. Жакшы бүттү Шубинканы. Анан кээде ошол отуруп алып музыка, пианино ойноп берет, кечинде отурганда. Китеп көп окутам. Мен балдарга кандай багыт? Эң эле негизги багыт мен дайыма айтам. Эң эле биринчи эмгек кылгыла деп. Эмгек кандай кылсаңар да эмгек кылсаңар, ал эмгек дайыма кайтып келет. Эч качан жөн отурбагыла, диванга жөн эле жатпагыла. Иштеп эртеден кечке иштеп турсаңар, анан кийин ушунун жемишин жейсиңер деп айтам.
статистикада деле байкап көрсөк, мугалимдик кесипке ошол мугалимдик кесипти аркалайын деген жаштар азайып баратат да. Ошол кесипке тапшырган бүтүрүүчүлөр да азайып баратат. Багыл жалпы республикалык тестирлөөнүн баллы төмөн болуп калып, айласыздан тапшырып калгандар дагы болот да. Анан негизги багы кандай таалим алып атасыздар деген суроо болуп атпайбы? Анан негизи азыр биздин мыкты педагогдорубуз бар да. Мамбет Акунов, Мамытов, Дабаев, Калдыбаев, ушул сыяктуу педагогдору, корифейлерибиз менен чогуу аралашып иштешип калганыма мен багы кичүү муундун өкүлү катары абдан сыймыктанам. Агайлардын басып турганы эле, сүйлөгөн сөзү, мимикалары эле ошо менен эле тарбияланса болот да. Анан чынында мугалимдикти багы статусун көтөрбөсөк, багы плачевное состояние деп атпайбызбы? Ошондой төмөнкү деңгээлге түшүп баратат. Мен өзүм деле тынчсызданам. Ошо жаштардын арасынан педагогикалык багытта жактаган, педагогикалык кесипти аркалап ошонун артынан түшкөн жаштар кичине азайып баратат да. Анан негизи бул бардык илимдердин түпкү негизи ушул педагогикалык илимде жатат да. Эми көбүнчө биз ишибизде ушул мен жана башында айтып кетпедим беле, ушул 40 жылдан ашык ушул мугалимдик кесипти билим берүү тармагында иштеп келатам. Ушул убакытта эң эле көп, эң эле кандай деп айтсам, ушул эмгегим көбүнчө ушул мугалимдердин турмушун, мугалимдердин ишин, же болбосо эле ушул мугалимдердин кандай бир ким жардам берет деген, ушул кандай бир жардам берем деген бир ушунун үстүндө көп ойлодум, көп иштедим. Эмне десеңер, өзүңөр билесиңер, бизде Кыргызстанда мугалимдер кандай деп айтсам, ушул ортодон ылдый деңгээлде жашоо турмушу болуп калган. Мен эмне үчүн ушуну айтып атам? Ошол эле зарплатаны алып көргүлө мугалимдердин. Акыркы жылдары мугалимдердин маянасы мына 3-4 жылына көтөрбөдүбү? Анда деле мугалимдердин маянасы кеминде бир ушул 70-80% деле түзөт экен. Ушул жалпы биздин ушул республиканын деңгээлинде алсак, средний заработная платадан алсак, ушул 70-80% түзөт экен. Эми карабайсыңарбы? Ушул эмнеге жетет? Мүшкүлү иши мугалимдикке аябай көп. Мына төтөн азыр мына интернет илдеттен кийин мугалимдер менен мен көп сүйлөшүп, көп жолукканда айтат, агай, биздин ишибиз мурункудан 3-4 эсе көбөйүп калды дейт. Эмне десем, ар бир мугалим мурун жалпы класста отургузуп калып иштечү элек дейт. Азыр ар бир бала менен иштегенге муктаж болуп калды дейт. Ар бир бала өзүнүн заданиясын жиберет дейт. Бирок ар бир балдарга телефондору жок дейт. Ошолорго барып үйүнө барып, бир үйүнө барып, кеде барып жардам берем дейт. Ушундай көп азыр көйгөйлөр ушул мугалимдердин ишинде көп иштер аябай болуп калды окшойт деп ойлойм. Ошон үчүн мен дайыма эстейм да, ушул биздин өлкөбүз баардык эле өнүккөн өлкөлөрдө эң эле биринчи экономикасын көтөрөм десе,
элдин турмушун көтөрөм десе, эң эле биринчи ушу мугалимдерди турмушун, мугалимдерди көтөргөнгө аракет кылат. Эмне үчүн? Эмне десеңер, мугалим билим берет. Мугалим баягы казына. Баягы илгери мен дайыма эле айтып жүрөм. Лениндин сөзү бар эмес беле? Учителя надо поднять на такую высоту, на которой он никогда не стоял. Эмне деген айтылган. Эмне десеңер, мен айтам, ушул мугалим бу элита деп атпайбызбы? Тетиги ак үйдө отургандарды, депутаттардын тегерегинде жүргөндөрдү элита деп. Менин оюмча элита бул мугалимдер. Эмне десеңер, ушул билим, илим төтөн 21 кылымда эң эле негизги аз ушул билимди илимди болсо, кайсы мамлекетте билим илими көбүрөөк болсо, ошол мамлекет азыр озуп чыгып атат. Мурун мынтип ойлочу элек да, кайсы мамлекетте канча машина чыгарды на душу населения, канча стиральный машина чыгарды, кандай телевизор чыгарды. Жок, азыр билесиңер 1990 жылдан тартып ООНдо бир чоң документ кабыл алынган. Индекс развития человеческого капитала деген. Бу эмнени көрсөтөт? Кайсы мамлекетте ушул адамдарга, билимге көбүрөөк көңүл булат, ошол мамлекет считается самым лучшим.